Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ala ahibatul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Hurmatlı jigitler, biz murdağı sabak mantık ilimini okusak bolbay bu şoğun sorularga cevap bergenbiz. Bugün bolsa buyursa mantık ilimine inşallah kirişebiz. 17. betin ayağında kalgan ekemiz. Allahümme Rabbi yasir ve la tuasir Rabbi tamir khair. Ve ba'd hâzâ fe inne ilmel mantık yanqasm ilal kısmayn. Mantık ilmi ekiye bölünöt deydi. Bulaşıkında iki kısımga bölünöt. Eki bölümge bölünöt. Negizden ayet mындай жигиттер, негизинен бул айтышка жеңил, мантык илими эки баптан турат деп эле коесуң. Айтышка жеңил, бирок окууга келгенде эмне кыйын да. Мисалы сарфта сүласи мужаррад, сүласи мазид фихи, анан сүласи мужаррадда 6 бап, сүласи мазид фихи 12 бап деп жанагыдай ичинен бөлүнүп кетип атпайбы? Жок, бул мантык илиминде эки эле бап бар. Ошону иншалла мына бүгүн өтөбүз. Биринчи бап 18 бет At-tasavvuratun, tasavvur bağı. Ekincisi ve tasdikatun, tasdik bağı. Hem tasavvurat degen söz emne? Tasavvurat degen söz bol mындай сүрөттөө да. Бирөөдүн сүйлөгөн сөзүнү сен угуп туруп эмне кыласың? Ошону мээңе мындай зээниң менен эмне кыласың? Сүрөттөйсүң да. Ал эми tasдикат болсочу, tasдикаттан максат эмне дегенбиз? Ошол жанагы бир нерсенин аныктамасын билгенден кийин сен аны башка нерселер менен салыштырып олтуруп эмне истидлал далил алып келесиң. Худжа, майлыбы? Эми ушуну дагы иншалла ачыктайбыз. Wa min khilal al-abiyat al-atiya sanaqif ala al-idrak allazi yusamma tasawwuran wa ala idrak musamma tasdiqan. Бұл илим екіге бөлінеді дейтемичи. Tasavvur анан tasdiq, Эми ошол жанагы илим екіге бөлүнөт, tasavvur менен tasdiq деп айтып атпайбызбы? Ошону айтардан мурун илимди биринчи бизге эмне кылды? Мурдагы сабакта түшүндүрдү да, Имам Ахтари. Эми бүгүн ошол илимди екіге бөлдүк. Факала Имам Ахтари айтып атат: идраку муфрадин. Муфрат нерсени билүү, муфрат деп туралы, анткени терминде ошондой бул. Мантык илиминин термини, аны айтабыз өзүнчө. Tasavvurun улим. Идракул муфратты эле билсек, бул тасаввур болот дейт. Ва дарку нисбатин, ал эми нисбат берүүнү билсек, ошол бирөөгө нисбат кылууну биле турган болсок, ал битастыйкын усимден максат эле улим. Анда tasdik деп аталынат. Эми бул жерде байтта Имам Ахтари кыска нуска кылып алып келип атат да. Биз эми муну иншалла азыр ачыктайбыз. Ва qaddim awwal indal wada'i. Биринчиси аввалдан максат ошо тасаввурду айтып атат. Тасаввур эмне дейт? Indal wada'i. Коюлууда биринчи болуп келди дейт. Li'annahu muqaddamun bit-tabi'a. Анткени ал табиатта эмне биринчи болуп келет. Бул деген сөз эмне? Биз биринчи бир нерсенинчи бирөөдөн бир сөз уксак, же болбосо бир нерсени айта турган болсок, аны эмне кылабыз? Биринчи ойлонобуз да биз. Элестетебиз, Биз элестетпей туруп салыштыра албайбыз. Мисалы, адамдын махуа инсан, адамдын аныктамасы эмне дей турган болсо, тарифи хуа хайванун натык дейбиз. Ал өз алдынча ой жүгүртө турган бир жануар. Биз биринчи ошол инсанга өзүнчө бир аныктама берип алмайынча, инсанды башка жануарлар менен, эми жануардан максат эми ошо Алла Таала жараткан махлуктар менен ичинде руху бар да, мисалы. Жанагы аларды аналитик кылып мындай ажыратып биле албайбыз да. Туурабы? Биз биринчи ошол аныктамасын билишибиз керек. Бул жерде айтып аткан себеби ошол жанагы табияттан бул биринчи тасаввур келет дейт. Бардыгы адам биринчи ой жүгүртөт. Анткени акылы бар, ошол акылын эмне кылат? Пайдаланат. Ва назарию деген махтаж ли таамул. Бул ой жүгүртүүгө эмне дейт? Муктаж. Назарийден максат жигиттер, назарийден максат. Бул иктисаби мааниси.
Назарийдин экинчи аты эмне экен? Али? Иктисаби. Иктисаби деген сөз өзү эмнени айтып атат? Бул ифтиал багына түшүп атпайбы? Бир нерсени талап кылуу да, кесип кылуу деп айтып атпайбы? Эми бул ойлонуу да, ойлонуу. Мейлиби? Назарийден максат иктисаби. Эми назарий бул махтажли таамул, бул ой жүгүртүүгө муктаж деп атат. Сен бул бир нерселерге ой жүгүртүп анан жетесиң. Буга ошо мантыкчылардын чоң бир мисалы бар. Мисалы эмне дегенбиз? Жанагы бул ааламды Алла Таала жаратканыга сен бир канча далилдерден алып келип олтуруп, бир канча категориялардан алып келип олтуруп, бул аалам жаратылган деп айтасың да. Эми бул мисалы бир атеист келип сага айтып атат, бул аалам жаратылган эмес, бул аалам эзелки десе, сен ага бул ааламды Алла Таала жараткан дегенге бир канча жанагы мукаддима сугра кубрулар менен алып келесиң. Муну айтканбыз да. Эми бул айтып аткан эмне ошол? Назарийда махтаж, бул махтажли таамул, ой жүгүртүүгө эмне дейт? Муктаж дейт. Ваксуху эми ошол иктисабидин тескериси хуа даруруйул жали. Бул жали да максат жана ачык, Бул даруруй дейт. Бул жакта жана 20-чы бетти карасаңар, мына тасаввур өзү иктисаби анан даруруй деп айтып атпайбы? Иктисабидин экинчи аты эмне экен? Назари экен. Даруруйдун экинчи аты ошо бадихи деп да коет. Бул жанагы ойлонууга муктаж эмес да. Түшүнүктүү. Ва ма бихи ила тасаввурун усил юд'a, яни юд'ана максат, яни неме да? Юқал да би каулин шарихин фалтабтахил. Фалтабтахилден максат жигиттер. Фалтабтахилден максат бул неме да? Таштахид фит талап да. Мындай талап кыл деген мааниде. Эми бул деген эмне деген сөз? Ва ма ила тасаввурин усил. Эми ошол жанагы бизге тасаввурду алып келген нерсе, нерсени мантыкчылар эмне деп атат экен? Би каулин шарихин, би каулин шарих деп атайт экен. Эми бул жерден биз термин катары эмне кылсак билсек болот. Азыр буга кайра дагы кайтабыз иншалла. Ва ма ли тасдиқин бихи туссила би худжатин ю'рaf инда луqala. Ал эми жанагы тасдикке жеткизе турган нерсе бул эмне? Худжа болот да, далилдер менен. Ю'raf инда луqala, ал жанагы уqalaдан максат жанагы хукама да. Бул жерде мантыкчылардын астында бул худжа деп аталынды. Эми муну эмне үчүн айтып атабыз? Бул жакта досканы карасаңар эле. Бул доскада азыр кыскараак кылып айтып атабыз. Бул доскада мисалы илмул мантык, мантык илимини экиге бөлдүк, ошо китептегидей кылат. Негизинен илим деп эле жазсак да болмок да. Бул эки эле баптан турат дедик. Биринчи бабы тасаввурат, тасаввурат. Тасаввураттын ичинде мисалы дагы бөлүктөр бар. Мисалы дилала бар, дилалатул вадия деп коебуз биз муну. Дилалатул вадияны билбей туруп биз мына куллиятул хамсаны түшүнбөйбүз да. Мындай айтканда куллиятул хамсанын жардамы менен биз тариф беребиз. Тариф беребиз. Бул ушу менен жанагы тасаввур бабы бүтөт. Мындай айтканда тасаввур бабы биринчи биз бир нерсеге аныктама беребиз. Ал аныктамасы эмне болот арабчасы? Тарифат болот да, тариф болот. Буга кантип жазып бир мисал келтирип коелум, бир мисалы. Мисалы адамдын аныктамасы эмне? Бул хайван натык. Хайван муфаккир же болбосо. Өз ойлонуп турган бир Алла Таала жараткан жандык. Бул инсан. Мындай айтканда инсандын тарифи бул болот да. Мында максат эмне? Хайван анан натык. Натыктан максат ошо ойлоно турган да, муфаккир. Эми ошол инсан өзү эмне болуп калат? Инсандын өзүнү биз каулун шарих десек болот.
деген сөз шарих деген не? Шарықтоочу. Же болбосо не деп атасак болот? Ал-муаррифу деп да атасак болот. Муарриф. Мындайчыкында каулун шарих менен муарриф экөөсү бирби? Ооба, экөөсү бир. Мелби? Анықтамасы эмне болду? Инсандын анықтамасы бул ошол жанагы хайванын натык болду да. Эми ошол инсандын анықтамасына жетүү үчүн биз мына дилала куллиятул хамса 5 негиз деген нерселерди үйрөнүшүбүз керек болот да. Ошо менен мантык илиминин биринчи бабы бүтөт. Муну дагы өз учурунда айтабыз кененирээк. Азыр бир аз бүдөң болуп атышы мүмкүн. Анықтамаларын айтып кетебиз. Ал эми экинчи бабы бул тасдиқат бабы дедик. Тасдиқаттан максат эмне дедик? Худжа, далил келтирүү. Бул биринчи бабул кадая деген нерсе бар. Кадая деген нерсени үйрөнөбүз. Андан кийин кыяска келебиз. Кыястан максат эмне? Кыястан максат жанагы истидлал, жанагы усулу фикта кыяс эмес. Далил келтирүү да. Азыр ушинтип тургула жигиттер. Негизинен илим ушундай болуп башталат экен, биз деле ушинтип окуганбыз. Башында bir nersege жақсы түшүнбөйсүң да. Башың не болуп тура берет? Кабыл албай тура берет. Бирок силер ушундай нерсени түшүнгүлө, ушундай нерсе бар экенин түшүнгүлө. Анан акырында ошонун үстүнөн не кылабыз? Курабыз да. Илим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтып атпайбы? Ошентип аз-аздан болот да. Ошон үчүн бизде жан дайым эле айтып жүрөм сабактарымда. Ас-сабқу дарсун ва такрару альфун деген сөз бар, Сабак бул бир канча минут эле болуп калышы мүмкүн. Бирок кайталоо канча болуш керек? Альф 1000 жолу болуш керек да. Ас-сабқу харфун жазылган. Ас-сабқу харфун ва такрару альфун деген сөз бар. Эми бизде дагы бир макал бар, бул айтылынып жүрөт. Ат-такрар ал-ахсан валау кана 180 деп, Бул жанагы жарымы арабча, жарымы кыргызча болгон эмне? Биздин макалыбыз. Силер зерикпегиле жигиттер. Зерикпейли барыбызга эле. Акырындап окуп үйрөнө берели, иншалла келет барычы. Бирок мындай аныктамаларды өзүнүн мантык илиминин терминдерини жакшылап түшүнүп алышыбыз керек да. Биз мисалы мусалах хадисти окудук, андагы терминдерди билесиңер өзүңөр. Усул фикдагы терминдер бар. Ушинтип негизинен бул илим алуу, бул термин жаттоо да. Куран араб тилинде түшкөн, биз араб тилин үйрөнөбүз. Андан кийин терминдери жаттайбыз. Бул бардык эле илимде сен кайсы эле илим болбосун аны казып окуйм десең, сен анын терминин жатташың керек да. Мисалы айтышник болом десең, биринчи кайсы тилди үйрөнүш керек? Англис тилде. Анткени көп программалар англис тилинде чыгып атат. Туурабы? Анан сен ошо IT тармагынын биринчи эмнелерин жаттайсың? Терминдерин жаттайсың. Ошо терминин жаттаганга жеңил уже 2 жыл 3 жыл өтүп кетет. Терминдерин жат. Сен программа ойлоп таба элексиң сен. Сен терминдерин эле ойлоп тапкычаң не болуп кетет жигиттер? 2-4-5 жыл өтүп кетет. Ошол сыңар эле биз дагы бул илиминди биринчи аныктамаларын, терминдерин окуп үйрөнөбүз. Андан кийин иншалла калганы не болот? Акырындап келет. Ошон үчүн ад-дарсу харфун ва такрару альфун деп айтып коебуз. Эми караңыздар, бул жагыны айтабыз. Бул жерде жигиттер, мына жердечи бул жанагы тариф, анан каулун шарих, муарриф деген бул үчөөсү бирдей эле, Мына жерге тарифти да кошуп кое бергиле. Тариф. Бул деген сөз эмне? Инсанды хайванын натык деп бизге ачыктап берип аткан сөз бул каулун шарих. Инсанга бул инсан эмне десе хайванын натык деп буга тариф берип, аныктама берип аткан нерсе. Анан муарриф, тариф, каулун шарих бул үчөөсү бир да. Үчөөсү бир. Мындайчыкында инсандын каулун шарих, муарриф, тариф эмне экен десе хайванын натык дейсиңер да. Хайванын натык. Мели ушуну жазып алгыла. Анткени бул терминдерде ушуну негизинде кете берет акырындапчы, жанагы муптада хабар фаил дегендей элечи.
Эми бул жагын тездетели. Aqul Abdülmalik Abdurrahman Sa'di aytат. Эми шарх берет. İmam Mahtar'ın жазганына. Arrafna darajatül idrak. Biz idraktın 4 darajasını oku öğrendik deydi. Vel ana hazır deydi. Nuridu qalaybız en na'rife bilünü et-tasavvuru ve tasdiq. Tasavvur menen tasdiqti. Bunu ayttık, tasavvur menen tasdiqti, bilünü qalaybız deydi. Fa-tasavvur, tasavvurga endi termin, bu terminge anıqtama berip atat. Tasavvurga anıqtama berip atat. Emne oşa tasavvur ile tasavvur deybiz, oşa emne eken? Huwa husulu şey'i fi zihin. Bir huwa husulu şey, bir nersenin kelüsü emne de bizim zihnimizde ele. Zihnimizde bir nersenin süretinin kelüsü de. Fakat boldu zihnimizge kelet. Sen ağa hüküm çıkarbay turasın, biroq zihnine kelet. Misalı İbn Haldun akademiyası var eken dese, al akademiya eken deken jön ele zihnine kelet boldu. Dunal hukm, ağa ne hüküm çıkarbay turup. Aleyhi av bihi, uşul eki jerde sızıp koygular, aleyhi av bihi bunu ötöbüz. Ve yakunu fi idrakatil atiya, bul mınday bolup kelet deyt, azı karasaňar, bul açıktayt değil mi? Doskan açırsın. Ava. Birincisi, idrakul musnad ileyhi fakat. İdrakul musnad ileyhi fakat, ay idrak Halid fakat. Halid'in özünü ölem ne deyt? Bilesin deyt. Fi kavlina Halidun mujtahidun. Halid bol janagday tırışşaq. Au ijtihada Halid. Halid hem ne kıldı? Hareket kıldı da. Birincisinde jigitler mubtada habar bolup kelip atat, ekincisinde ne bolup kelip atat? İjtihada Halid. Fe'l fa'il bolup kelip atat. Bir jumla ismiye bilen jumla fi'il yaqılıp alıp kelip atat da. Hem jigitler mınday, bul nerse dagı bir termindik nemeler, sözler жазып algıla. Biz mubtadanı biliyoruz ya, baroz ele. Mubtadanı biliyoruz mu? Salç. Mubtadanı biliyoruz. Ondan keyin dagı neni biliyoruz? Al-fa'ildi biliyoruz. Fa'il. Mubtada menen fa'ildi biliyoruz. Bul mubtada anan fa'il. Bulardı indal ne? Indal nuhat. Indal nuhat tilçiler mubtada menen fa'ili bar. Onu bar jakşı düşünöz. Emi uşul mubtada menen fa'ildi balaga ilimindeki alımlar emne dep atayt? Al musnad ileyhi. Musnad ileyhi deydi. Jazalılar indal bulaga dep koyun. Indal bulaga. Balaga ilimdegiler, balaga ilimindeki alımlar mubtadany bular mubtada dep aytabı? Jok. Fa'il dep aytabı? Jok. Bular musnad ileyhi dep aytabı. Emi biz ekosi bizge kerek mi? Ankeni biz bul jerde nahv okup atkan jerimiz jok, balaga okup atkan jerimiz jok. Biz okup atkan jerim ne? Bul mantık. Mantıkçılar bunu emne deyt? El-mavdu deyt. El-mavdu İngdal mana dikkat edip yazıp koydum. Qaragıla. Mavdu deyt eken. Mavdu. Mavdu degen özüңөр bilgендей эле бул жанагы исмул мафул коюлунган. Коюлунган. Эми азыр ушинтип түшүнө иншалла калган айтабыз. Ал эми усулчулар эмне дейт муну? Ким айтат усулчулар? Усулчулар махкум алейх дейт.
Бұл жана усул фикта өткөнбүз, Ооба. Кеттик, азыр бул жерде окуйлу. Анан да кайтабыз. Идракул муснат илайхи, муснат илайхти билүү эле дейт. Бул эмне дейт? Халидти билүү. Түшүнүп атасыңар. Халидтин өзүн эле билүү. Мисалы мындай да, мисалы Халид муштахидун деген сөзчү. Халид бул тырышчаак деп айтып атпайбызбы? Ошол тырышчаакты биз эмне кылып атабыз? Халидке мындай таяндырып атабыз да. Ошого жакындатып атабыз да. Ошон үчүн бул эмне? Муснат илайх деп айтып атат. Бирок силер муну мынтип түшүнгүлө. Мисалы силерге бирөө мисал айта турган болсо, мисалы Халидун муштахидун. Халид муштахидун деген жумла исмияны сен жанагы нухат, нухатта максаты эмне? Ошо тилчилер, нахвичилер дин көз карашында i'роптоп бер десе, сен эмне дейсиң мынаны? Мубтада дейсиң да. Муштахид эмне дейсиң? Хабар дейсиң. Ал эми сага бирөө айтса, Халид муштахид дегенди сен балага илиминдеги балагачылардын көз карашында неме i'роптоп бер десе, сен эмне дейсиң Халидти? Муснат илайх дейсиң. Муснат илайх дейсиң. Түшүнүп атасың? Эми сага бирөө айтат, эми сен эң дал манатыкка, мантыкчылардын көз карашында Халид эмне болот десе, бул мавду болот. Ал эми муштахид деген сөз эмне болот? Бул махмул болот. Карагыла, мавду деген коюлунган, анткени бул Халид деген адамдын аты болчу да. Бул бала төрөлгөндө, Халид төрөлгөндө, буга мавду деп Халид деген ысым коюлунган да. Ал эми бул муштахид дегеничи, муштахид деген сөз, бул махмул деген сөз эмне? Бул дагы исмул мафул. Махмул көтөрүлүп жүргөн, Халид бул муштахидтик сыпатыны эмне кылат? Көтөрүп жүрөт да, мындайча айтканда. Түшүнүп атасыңарбы? Эми биз жанагы эң дал булаган менен нухатка кирбей эле коелу, анткени аны өзүнчө сабак кылып өтөбүз. Биз азыр мына мантык илими керек болгондуктан биз Халидти мавду дедик, муштахидти эмне дедик? Махмул дедик да. Эми бул жерде кичине ачыктап атат. Карагыла, мына ал жерде сүрттөн өтөлү, анткени бул мантык илиминде окуганыбызда биз муну өткөнбүз. Экинчиси болсо, биринчиси идракул муснад илайхи факат. Бул жерде Халид деле түшүнөбүз, анткени бул мубтада, бул мавду. Эң дал манатыкка. Экинчиси болсо идракул муснат факат. Жөн эле муснат илайхте эмес, муснатты түшүнөсүң. Бул эмнени түшүнөсүң? Бул хабарды түшүнөсүң деген сөз да. Идракул муштахид ау иштахада минал мисали сабиq. Туурабы? Үчүнчүсү идракул нисбатил иншаия. Иншаия деген сөз бул жанагы ошол балага да өтөбүз, жумла иншаия хабария болуп бөлүнөт. Иншаия болсо, мисалы, иншаия болсо, жөн эле талап кыласың да. Мисалы уктуп, бирөөгө жаз десең, сен талап кылып атасың, амыр кылып атасың. Амыр хадыр да. Вала талап, ойнобо десе, сен аны эмне кылып атасың? Амыр неме тыйып атасың да. Ойнобо деп тыйып атасың. Лиана тасдиқа фил хабария факат. Анткени ошо тасдиқ бул жанагы кабарында эле болот дегени, азыр муну дагы ачыктайбыз. Бул жерде дагы бир нерсени айтышыбыз керек экен да биз. Азыр дагы кыскараак кылалы, жазгыла. Жок, өчүрбөй эле кой. Бизде ал фи'л менен эмне бар? Жок, мисалы мына мубтаданыкы эмне болот? Хабар болот. Фаилдик эмне болот? Мафулун бих. Же болбосо фаилди эмне деп айтсак болот? Жөн эле мисалы фи'ил деп эле туралы, фи'ил. Азыр ушуну түшүнгүлө. Эми ошол үчүнчүсү идрак нисбатыл иншаия, иншаия деген сөз эмне? Бир нерсени талап кылуу. Нисба дегенде эмне деп айттык? Нисба деген сөздө
тиешелүү нисбат кылуу деп айтып атпайбызбы? Эми төртүнчүсү идракун нисбатул васфия. Эми ушундай бир жанагыдай сыпаттоого тиешелүү болгон жанагы жөн эле билүүлөр бар экен. Ал мисалы ал-алимут тaqi. Бир таква эмне? Таква алым дегендей да. Хайрун минал фасик. Таква алым бул жанагы фасыктан жакшыраак. Күнөөкөрдөн жакшы. Албетте да. Ал таква алым күнөөкөрдөн жакшы дейт. Эми бул төртүнчүсү. Бешинчиси идрак нисбатул идофия. Идофия деген сөз эмне кылуу? Жанагы мудоф илайх кылгандай эле эмне? Ошого таяндыруу да. Мисалы илмуллах, Алла Тааланын илими. Мисалы илмул инсан десе, инсанга таяндырып коесуң. Инсан баласынын билими. Анан илмуллах десе, Алла Тааланын билими. Алла Тааланын билими ла янфат. Ла янфат деген ошол Аллах алам бул жана түгөйт деген сөз да. Алла Тааланын илиминин ла яхут, чеги жок. Алла Тааланын илими түгөйт, Алла Тааланын илиминин чеги жок. Алла Тааланын илмуллах эмне? Азали, эзелки. Идофия кылып атпайбы? Алла илимди Алла Таалага. Эми алтынчысы идрак нисбатул хабария ала вajhi шак ау вахм литараддуд фил аввал ва литажвиз хусул узан фи сани. Эми бул жана жогорудагы айткан нерселер жигиттер. Мындайча айтканда силер мынтип дагы түшүнүп алгыла. Идракту. Эгер идрактын муфрадын биле турган болсак, ал эмне болот экен? Тасаввур болот экен. Эгер идрактын нисбасын биле турган болсак, ал эмне болот экен? Тасдик болот экен да. Ушуну жазып алгыла. Идрактан максат дагы кыскараак кылып берели. Идрактан максат неме? Муфрадын биле турган болсак, мисалы бул тасаввур болот. Мисалы карасаңар. Ал идрак, идрактан максат билүү. Билүү, эгер билүүнүн сен муфрадын эле биле турган болсаң, ал эмне болот экен? Тасаввур. Ал эми нисбасын биле турган болсаң, бул эмне болот экен? Тасдик. Бул мына доскада жазганыбыздын экинчи дагы бир сериясы бар жигиттер, аны иншалла өтөбүз. Эми карагыла, бул жакта дагы өтөлөт. Biz azır tasavvurdu бүтүрдүк. Эми тасдикка келдик. Амма тасдик деген дейт, хуа идракун нисбатул хабария. Билүү дейт, нисба таяндырылган, ал хабарияны максат каламия, жөн эле бир сөздү билүү. Ала вajhul изан ва таслим. Изан менен таслим экөөсү бир эле маанинде. Жанагы маал хукм деген сөз да. Сен бир нерсени билесиң, ага сенин зээниңден не болот? Өкүм жүрөт. Мисалы азыр биздин медресеге бир устаз келди десек, ал жөн эле чындап келгенini биз көрбөсөк, бул жерде отурупчу. Мисалы азыр Эмир устаз келди десе, медресеге. Биз аны чындап барып көрүп келбесек, ал вакый деп коет, ал хариш деп коет. Ошол чындап кел сыртта, биздин зээнибизден сырткары деген нерсени ал вакый, ал хариш деп коет. Чындап эле келген эмес болсо, биз анда Эмир устаз келбеди деп эмне кылабыз? Өзүбүзгө өкүм беребиз да. Өкүм чыгарабыз. Эгер келген болсочу, анда келди деп эмне кылабыз? Өкүм беребиз. Мейлүү? Жазып койгула. Ал харич ал вакый деген дагы бир термин түшүнүгү бар. Жазып койсоңор. Ал харич ал вакый деген сөз бул зээнден сырткары деген сөз. Чындыгында деген сөз да. Чындыгында деген сөз. Wa takunu fi idrakiha ala wajhi al-yaqin aw zon aw taqlid. Эми ошол жанагы тасдик, бул жанагы тасдиктан максат жанагы өкүм берип ишенүү дедик, адамдын зээнинде эле турбай, же бул бир нерсеге бар экениге өкүм бересиң, же жок экениге өкүм бересиң, Ушул дагы эмне болот дейт? Мындай бир канча түргө бөлүнүп кетиши мүмкүн дейт да. Мисалы, жанагы биз бир нерсени билүүбүздө биздин биле турган немебиз төрткө бөлүнөт деп өтпөдүкпү жогорукуда да. Ошого окшош кылып айтып атат да бул жердечи.
Ala vajhil yaqin au zon au taqlid degeni mislu Allahu vahidun. Allah Taala vahid, Allah Taala жалғыз. Бұл yaqin mi? Бұл yaqin musulman adam üçün. Al endi musulman adam emes bola turgan bolsa Allahu vahid desең, al vahim да kaç. Al ne deydi da? Men düşünmedim, ne oldu? Allah var desең, Allah жалғыз desең, мен Аллахқа ишенбеймін. Бұл жаңағы ala vajhil yaqin деген сөз musulmanдар үшін. Allahu vahid. Яғни Wa mislu qawli Şafii, İmam Şafii'nin sözü var deydi. Lemsul marrati naqidun lil wudu. Ayağının denesine kolunun tiyip ketüsü, je karmağın, bol ne deydi? Naqidun lil wudu, daharatı buzat deydi. Ankeni biz biliyoruz Şafii masağında qoqus köçede ketip atta kolun tiyip kete turgan bolsa, anda ne olur? Daharatın buzulат da. Turabı? Bizde yok, bizde buzulbaydı. Бұл қайсыға мисал бұл? Ва мислу қаулу муқалладаху залик. Жаңағы мисалы имам Шафи ошентип жаңағыдай қол тиіп кетсе дарат бұзылады деп айтты, анан имам Шафиді ершігендер ошоға не болады? Неме болады да? Муқаллид болады да, ершүүчү болады. Имам Шафидің сөзі не болады? Muqallad болады да, турабы? Бұл жерде эми ошол жанагы тасдиқ дегени бул жанагы такуну дейт, болот дейт. Фи идракиха ala вajхил яқин ау зон ау тақлид деп ушундай айтат. Мындай айтканда өкүм берүүдө ар түрлүү болуп калат да. Мисалы бардыгы эле бирдей өкүм бере албайт да. Ал ким өзүнүн илимине, деңгээлине, аң сезимине, кургозоруна жараша, ошентип өкүм берет да. Эми бул жерде ошону айтып атат да. Кебірлерге мисалы bir нәрсе bir яқин болушу мүмкүн, 100% болушу мүмкүн кебірлерге bir маалымат. А кебірлерге bir маалымат вообще ага ишенбейт, ал вахым болот. Даже ал аны тасаввур да кыла элек да, тасты кары турсун, тасаввур да кыла элек. Сурату тасдиқ эми ошол тасдиктин сүрөтү дейт. Ин арат да эгер кааласаң ан тахкума өкүм чыгарууну ала халидин Халидке biz салах. Салахтан мақсат не? Тақуа. Бұл Халид тақуа адам деп сен өкім шығара тұрған болсаң дейді. Өкім шығаруын қаласаң, сен құлта мүнтіп айтасың дейді. Халидун салихун. Халид тақуа бала деп айтасың дейді. Али бұл тақуа студент деген дейлечі. Ау танфи салах анху. Егер сен жоқ бұл Халид тақуа емес, анткени мен аны жашайм, аны мен билем. Билесиңер, адам баласы жашагандан кийин билет бирөөдү. Мен аны менен жашап көргөнмүн десең, али бул тақуа эмес дей турган болсаң, мисалы, култа сен мынтип айтасың, Халидун лайса салихан. Бул эмне? Тақуа эмес деген сөз да. Бизде жанагы бихи анан алейхи деген сөздү айтпадым. Алейхи деген не деген сөз? Бұл зияныға да. Алейхисіне деп келе береді ғой кітаптарда. Бұл зияныға. Мисалы да. Мисалы, бұл Халид лайса салихан дегенде біз бихи олау же алейхи олау? Алейхи олады. Халидun салихун болғанда че? Бихи олады да. Мужаба салиба деп бөлөбүз муну тағы. Позитив, негатив деп қойсақ болады мисалчы. Түшінікті бі? Фалабудда зарыл болады дейді, ле хусули залика мин идракатил атия. Мыналы төмөнкү билүүлөрдү билүү дейт. Биринчиси идрак маана Халид. Биринчи биз Халид өзүн түшүнөбүз, бул жумлатул исмия, унутпай тургула. Экинчиси идракул маана Салих, Салихти өзүнчө түшүнөбүз. Туурабы? Эгер мындай бирме-бир алып түшүнө турган болсок, Халидти өзүнчө түшүнөбүз, анткени Халид бул адам да. А Салих деген сөз ошо Халид бул такыба экен дегенини өзүнчө алып түшүнөбүз дейт. Салихти да өзүнчө түшүнөбүз да, мисалы Салихпи же фасидпи же фасикпи мисалы да. Эми үчүнчүсү идраку нисба байнахума, ошол экөөсүнүн ортосундагы бир байламта бар дейт. Тоскана чыксаң. Экөөсүнүн ортосундагы байламта. Кайсынын ортосундагы байламта? Халид менен Салихтин ортосунда бир байламта бар дейт. Ва хуа важиху тарабут,
Тарабут деген сөз эмне? Байлантуу. Мындай айтканда мавду менен махмулду байлантат. Байланыштырып турат да. Бул негизинен жигиттер ушул мантыкчыларда ушундай бир түшүнүк бар да. Мавду менен махмулду не кылат? Экөөнү бири-бириге байлап турган бир нерсе бар дейт. Ал эмне? Мисалы байнал халид ва лафз халид менен ва лафз салих ва хия амрун маанавиюн. Ал амрун маанавиюн деп айтылат дейт. Юаббару ханху аны эмне деп коет экен мантыкчылар? Бин нисбати ау бир робит юсар лаху. Карагыла, бул жагын карап тургула. Biz misal alıp geldik. Halid Salih. Düşünüktü he? Eğer mantıkçılardan mantıkçıların tili menen bul ekosunu biz i'rab kıla turgan bolsak, Halid emne bolat? Halid al mavdu bolat. Salihçi Salih Mahmul bolat. To'g'rimi? Endi bu yerda aytib o'tadi. Halidni biz o'zimizcha tushunamiz, aytaman Solihni o'zimizcha tushunamiz. O'kosining o'rtasida. Emne degan so'z bor? Nisba, baylanta. O'shani mantiqchilar emne deb atab o'tadi? Amrun ma'naviyin deb aytib o'tadi. Ankeni biz hali ko'rmaymiz. Misal Nursultan bol ilimdүү desek. Nursultan ilimdүү. Nursultan bol ilimdүү деген сөз да. Ошол бул деген сөз не? Ошо амрун маанавиин. Амрун маанавиин деген сөз бул жанагыдай көзгө көрүнбөгөн. Анткени адам аны эмне акылы менен түшүнөт да. Абстрактуу нерсе деп айтып атпайбызбы? Мантыкчылар ошону амрун маанавиинди эмне деп атайт экен? Хуа да мындай айтканда домер. Халидун хуа салихун. Эмне деп атайт экен? Жазып койгула. Ан-нисбату An-nisbatu deytken. Ekіншisi ne dedik? Au ar-rabit. Rabit'ten maksadı ne? Ekönü baylap durat. Bizde çıkında Halid'ke Salih'tikti ne kılat? Baylap durat da. Bol amru mana oyun. Karaklar jigitler уже üçüncü termin çıkıp otat bizge jigitler. Mavdu var eken, mahmul var eken, anan nisbe ve rabit var eken. Bul ne? Huwa da. Lafzu huwa. Kaşan içige huwa dep koydu. Huwani biz gördük mü? Yok. Biroq al aytılınıp atkanda Halidun huwa salihun dep aytılınat da. Düşündüңbü? Biroq biz ana huwani aytpayla Halidun salihun deymiz. Boldu. Mavdu mahmul kılabız. Düşünüktü bulat. Endi dördüncüsü el-hukm aleyhi. Ağa hüküm beresin. Bir isbati salah. Çında öyle bul Halid ne olgan? Salih takva adam bolgan. Au nafihi. Josa mandan tiyganında ne olat? Halid laysa salihan bolat da. To'g'rimi? Wa huwa tasdiqu indal hukamai. Emi bul mınday bol bölünüp jigitler. İngdal hukamandan maksat ingdal manatika. Mantıkçılardan köz karашында. Karagıla jigitler. Bul jerde kişine oylana turgan nerse var. İnşallah bundan keyin kitaplarda okusak daha açıktayız jigitler. Bul janagıday tasdiqdan maksat negizden hukum dedik ko. Hukum aleyhi bolat, jol bolsa bihi bolat dep aytmadık mı? Oşol mantıkçıların köz karашында bular mantıkçılar tasdik dep emnen aytat dese oşol hukum da aytat deyt da. Hüküm berүү. Anın paydasına же ziyanına. Al endi belki mavdu mahmul ana nisba bargo üçөөsü. Bul oşol şurutun lahu alal hükümgö ne bolat? Şart bolup beret deyt. Şart bolup beret. Kara bulacak karagılay. Karagılar mavdu bul birincisi.
Mahmul бұл екіншісі. Турау? 1-2. Амр маанауиюн içindeki domir huwa бұл не? Üçüncüsü. Эми сен ушул жыйынтыгындай болуп атпайбы? Халидун салихун. Бұл Халид салих болгондо бұл бихи болот. Мындайча айтканда эмне болот? Мунун пайдасына. Анан Халидке сен өкүм бергенде ал чындап эле ал таква боло турган болсо, анда сен ага өкүм бересиң Халид салих деп. Бихи болот. Эгер сен ал менен сен аны жакшы бирөөлөр айтты, бул Халид таква адам десе, жок сен айтып атасың, мен Халид менен жашагам, ал анчалык эле таква эмес, анчалык эле илимдүү эмес десең, Халидун лайса салихан. Бул дагы өкүм болуп атпайбы? Бирок бул өкүм эмне болуп атат? Алейхи болуп атат да. Алейхи болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Эми карагыла. Мантыкчылардын көз карашында муну тасдиқул басит деп атайт дейт. Басит деген сөз бул мураккаб эмес деген сөз да. Мындайча айтканда мына карасаңар, мауду, анан махмул, анан ниспа менен робит бар го. Бул ошол хукумга, өкүмгө, негизги барабар хукумга эмне жөн эле неме болуп берет дейт да? Шарт болуп берет. Шурутун лаху, шарт болуп берет. Мындайча айтканда ушул үчөөнүн негизинде биз эмне кылабыз дейт? Өкүм беребиз дейт да. Өкүм бергенде дагы алейхи жосон бихи. Алейхи салбия, бихи мужаба. Түшүнүп атасыңарбы? Бул мантыкчылардын немесинде. Көз карашында. Эми жигиттер бул мантык илиминде дагычы кичине мазхаб болуп бөлүнөт да. Мисалы фикта бөлүнүп атпайбы? Ошол сыңары мантыкчыларда дагы кичине көз караштар бар, анчалык эле көп эмес. Ошону айтабыз. Бул жерде бүтүрүп коелу. Huwa tasdiqu indal hukamai wa thalathatu qablahu shurutun lahu деп келди. Salasatu qablahu деген бул жанагы мауду махмул анан нисбан айтып атат. Жанагы Халид салих анан нисба huwa лафзу huwa деп айтып атпайбы, ушуну айтып атат да. Wa ala ra'yihim алардын оюнда якуну тасдиқ баситон. Басит деген сөздү жазып койгула, лайса мураккаб деген сөз. Мураккаб эмес. Мындай 1, 2, 3 мавду махмул анан ниспа менен куралбайт. Жөн эле өкүм бересиң, бирок ошол мавду менен махмул анан ниспа жөн эле ал ошол өкүм бергенге эмне болуп берет дейт? Шарт болуп берет, шурутун лаху болуп берет, болду дейт. Түшүнүктүүбү? Түшүнбөсөк дагы кайталайбыз жигиттер. Валайса мураккабан. Эми валайса мураккабан деп эмнени айтып атат? Аслын карагыла. Эми амма ала мазхаб имам Рази, билесиңер, Аллах рахматын алсын, Хижрийден 606 дүйнөдөн кайткан. Имам Газалийден 100 жылдан кийин да. Имам Рази айтат: "Фаинна тасдиқо мураккабун." Анын көз карашында тасдиқ деген бул куралган нерсе экен да. Эмнеден куралган десе, 4 нерседен куралган. Ушул 4-өсүнү бириктирип туруп, Имам Рази эмне дейт экен? Тасдиқ дейт экен. Берки мантыкчыларчы? Алар ошол хукум бирөөсүнө эле айтат, бирок берки үчөөсүнү шурутун лаху дейт да. Бул айтып атат Имам Рази рахимахуллах, тасдиқтан максат дейт мураккабун мин арба, ушул 4-өсүнөн курулган дейт. Ал мавду махмул ниспанан хукум. Хукум кеде вуку ниспа ау адами вукуиха болуп калат да. Ва хуа мураккабун. Мындай айтканда Имам Разидин көз карашында тасдиқ мураккаб деп аталат. Индаху Имам Рази вал арба шутурун ва лейса шурутун. Эми ушул арба деген мына 4 бар го, мавду махмул ниспанан хукум. Бул шутур болот.
жүз мындай чыкканда бөлүктөрү болот да. Валайсат шурутан шарты болбойт. Жанагы тиги өйдө да шурутан лаху деп келбедикпи иңдар хукамада. Мында эмне дедик имам Разидин көз карасында бул жанагы шурут болбойт, шутур болот дейт. Мындай чыкканда ушул төртөөсү болуп отуруп тасдик мындай чыкканда имам Рази тасдик деп эмне дейт десе, ушул төртөөсүнү имам Рази эмне дейт? Тасдик деп атайт. Берки жанагы жумхурул хукама булар жанагы жөн эле хукум бар го, ошо эң тоготери хукумду. Ошону булар эмне дейт экен? Тасдик дейт да. Ошол үчүн буларда тасдик неме? Басит болот. Ал эми имам Разиде тасдик мураккаб болот да. Түшүнүктүүбү? Карагыла эми. Бүтүрүп коелу. Янқасиму куллу мин тасвир ва тасдик иля дарури ай иктисаби. Жана жогоруда айтылгандай. Эми бул жакта жана схеманы карасаңар мына. Илим эки түрлүү болот дейт. Тасаввури, тасдик. Анан тасаввур өзү дарури болот, иктисаби болот, тасдик өзү дарури болот, анан иктисаби болот дейт. Эми ошо дарури деген эмне десе, ва хуа ма ла яхтаж иля назарын ва фикрин. Туурабы? Бул муктаж эмес пикирге. Бали яхсулу ладайка фитратан. Тескерисинче бул саңа мындай фитратыңдан эле эмне болот? Түз эле келет, сен буга ойлонбойсуң дейт. Ка илмил инсан би вужудихи. Адам өзү бар экенин билеби? Бул табиятынан билет. Мисалы Али өзүнүн бар экенин бул табиятынан билет. Мисалы Али жок десең, сен акылыңа эмне келет? Түз эле. Ойлонбой туруп эмнени айтасың? Али бар дейсиң, мына мен жашап атам, өлө элекмин деп айтасың. Туурабы? Ал эми экинчисичи иктисаби деген ва хуа ма яхтаж иля назарин, бул уже ойлонууга эмне кылат? Муктаж болот. Ва таамулин ва истидлал ка худусил алам. Жанагы аламдын бар болуусу. Ал алам мутагайир, куллу мутагайир, хадис ал алам хадис деп жанагы сабактарыбызда айтпадыкпы? Ошол да. Эми карагыла астында. Изан дейт, демек дейт, фалабуда зарыл болот, мин тахаддуси сөз кылууда, ан тасаввурду сөз кылууда эмне зарыл болот? Ятамассалу ачыкка чыгат деген сөз. Бил каули шарих, мына каули шарих, өчүрүп салыпбыз, каули шарих же болсом ау муарриф тар эмне ачыкка чыгат. Мындай айтканда биз тасаввурдан максат жанагы каулун шарихтерди пайдаланып, анан ошол жанагы эмнеге жетебиз? Аныктамага жетебиз. Мындай айтканда тасаввурдан дилала кулиятул хамсаны пайдаланып отуруп, ошо каулун шарих, муарриф, тарифке жетебиз. Ал эми ат-тахаддуси ани тасдиктан максатчы ва ятамассалу бил кыяс вал худжа. Муну айтканбыз жана өйдө да. Карагыла. Кыястан максат усул фикта кыяс эмес, жөн эле худжа, далил келтирүү дедик. Мындай айтканда тоготер билип алгыла, тасаввурдан биз тасаввур бабына эгер кире турган болсок, бир канча нерселерди пайдаланып аныктамага жетет экенбиз. Ойлонуп отуруп бардык нерсеге аныктамаларды берет экенбиз. Ал эми тасдикта болсочу биз далил келтирет экенбиз. Анткени аныктама чыкканда уже, аныктама берилген. Анан ошо аныктамаларды башка аныктамаларга салыштырып отуруп, биз эмне кылабыз жигиттер? Далил келтиребиз. Бинан ала хада фала будда ан нуқаддима ал хадиса ан тасаввури лианна тасдиқа мухтажун илайхи. Эми бул жанагы тасдик дейт, тасаввурга муктаж дейт. Анткени биз жанагы немеде өттүк да муну ырдачы. Анткени биринчи тасаввур кылып адам ойлонот, анан ойлонуп аныктамасы чыккандан кийин анан башка нерселердин аныктамасы менен салыштырып отуруп эмне кылабыз? Далил чыгарабыз. Ва мин самма натахаддас ан тасдиқ ва бима ан тасаввура ва тасдиқа ятакавванани мин муқаддиматин. Эми ошол жанагы тасаввур менен тасдиқ ятакавван түзүлөт дейт. Минал муқаддиматин, бир канча муқаддималардан, муқаддимасы кора көбүрөөк деп айтпадыкпы, ошолардан. Фалабудда мин маарифатихима дегенден максат ошол жанагы экөөнү жанагы билүү зарыл болот. Вал вуқуф ала махиятихима, вуқуф туруу ала махият, махиянын максат жазып койгула, бул махия деп келе берет эми, бул хакыйкатиха
Fihima деген сөз да. Haqiqati деген söz. Mahiya деген söz haqiqat, فإن علم المنطق يتكون منهما. Ilmul mantık ушул экөөсүнөн куралат дегени ошол жанагы тасаввур менен тасдыкты айтып атат. Ва мин муқаддиматихима. Жана ушул жанагы тасаввурдун өзүнүн муқаддималары бар, тасдиктин өзүнүн муқаддималары бар дейт. Ушулардан эмне болот дейт? Мантык илими түзүлөт дейт. Ала тавдихил ати мына сага ачыктап беребиз дейт. Бул жерде биринчисин карасаңар, бул мына 1, 2, 3, 4 бар го, ушул 4. Бул мантык илиминин жанагыдай да скелети да. Ушуну мындай боеп алгыла. Мындай берсеңер тигини. Мындай неме менен боегула жигиттер, Бул биз азыр ток этерини мына бүгүнкү сабакта айтабыз. Мабади ва муқаддимату тасаввур. Тасаввур илиминин жанагы тасаввур бабынын муқаддималары. Муқаддиманын максат ошо категория деп айтып атпайбызбы? Ал эмне болот дейт? Ал Kulliyatıl Hams. 5 negiz деген түшүнүк бар, аны да өтөбүз жигиттер. Ушул 5 негиздин негизинде биз бардык өзүбүз ойлонуп аткан нерсебизге эмне беребиз? Аныктама беребиз. Макасиди тасаввур, эми ошол тасаввур бабынын ток этери, жыйынтыгы каулун шарихтан максат айттык, муарриф дедик, тариф дедик. Ошол жанагы бир нерсеге эмне аныктама берилүүсү да. Тасаввур илимин окуйбуз эмне үчүн? Анткени биз Kulliyatıl Hamsa'nın жардамы менен ошол ойлонуп аткан нерсебизге аныктама беребиз. Ал эми тасдиктин бабынычы, тасдик бабын эмне үчүн окуйбуз? Карасаңар, үчүнчүсү мабади ва муқаддимату тасдик ва хия кадая ва ахкамуха. Аны жана сыздык бул жерде, Буга эми келебиз. Азыр биринчи биз тасаввурду үйрөнүп алсак, тасдиктен максат дейт кадая ва ахкамуха. Мындай айтканда, кадаялар бар бир канча. Хамлия шарти болуп бөлүнөт. Ошолордун жардамы менен биз эмнеге жетебиз дейт? Тасдиктин жыйынтыгына жетебиз. Тасдиктин жыйынтыгы эмне дейт? Бул кыяс. Кыястан максат ошо далил келтирүү да. Ва бима анна kulliyatıl Hams minel madlullatil alfas. Kulliyatıl Hams deyt, bul janagı sözdördün madlullarından deyt. Madlulda maksatçı, bul janagı sızıp koygular dagı bir neme. Dalun degen bul neme? Dalun degen bul söz. Madlul degen bul manisi. Mantıkçılar, balagaçılar şunu aytıp koydu. Bir sözdün yazılışı olsa ne deyt anı? Misal doraba olsa ne olur? Al jönele dalun bulut da yazılışı, sıyğası. Al emi içindeki maniçi uru da. Uru. Misal biz doraba degende çay içүү деген нерсени түшүнбөйбүз да. İçindeki manisi bul ne olur? Madlul bulut. Unutpagıla. Fakat sara mine daruri ma'rifa dilala vaqsamha. Emin bundan keyince oşo janagı dilalany ötöbüz deyt. Azыр dilalany ötörдөн murun жигиттер мына жерде илимде жанагы схеманы бир сыйра карап койгула. Илим деген экиге бөлүнөт дедик, tasavvur анан тасдик. Tasavvur өзү дарури анан иктисаби болуп бөлүнөт, Даруриде максат, мисалын карасаңар, ma'rifatul insan bi wujudihi. Адамдын өзүнүн бар болуусу. Бул ю'рафу бадаха деп кой жанагы неме? Бул жанагы адамдын өзүнүн фитраты менен билинет да, туаса билинет да. Мисалы мен атамдан жашым жагынан немин кичинемин. Боюм жагынан узун болушум мүмкүн, муну айттык. Экинчиси иктисаби. Иктисабиден максат эмне дедик? Экинчи атыны? Иктисабидин экинчи атыны? Назари дедик. Бул махтаж илал далил да, далилге муктаж. Мисалы карасаңар, tasavvur. Qawlina nisful isnayn. Экинин жарымы дейт. Min qawlina al wahidu nisful isnayn. Bir bul ekinin jarımı deyt. Ekinin jarımı bir ekinin jarımı deyt. Wa ka tasavvurul haqiqatul insan. Adam balasının hakikati bul biyannahu hayvanın atık. Hayvanın atık. Bul iktisabi bolat da. Bizge mantıkta iktisabi kerek, daruri kerek emas. Эми tasdikten maksat buldağı daruri iktisabi bolup bölünөт. Daruri'den maksat as-sammu, sam degen nele? Janagı sam degen u, qatilun öldürүүчү deyt. Antkeni bul tajribadan bilingen da. Biröөгө u berseň ölöt.
эми өлбөй да калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда өлөт да. Лианнаху ю'рaf бит тажриба фақат. Бул тажрибанан улам болгон дейт. Бул дарури да. Мисалы бирөөдү атасың, Кудай сактасын, эми атканда ошо башына тие турган болсо, снайпер менен атсаң, ал өлөт да. Бул тажрибадан чыккан нерсе да. Буга уже өлдү деп не бересиң? Өкүм бересиң да. Ал эми иктисаби болсочу, ал-аламу хадисун ю'рaf би иқамати далил. Ошол аламдын хадис экенигечи, бул жанагы алам бул махлук экенин бул биз дарури билбейбиз. Биз фитратыбыздан билбейбиз. Туура биз ишенимибизде жанагы неме бар, Алла Таала жараткан деген нерсе бар, бирок эгер акылыбызга сала турган болуп карай турган болсок, анда биз бул аламдын жаралуусуну бир канча нерселерден билебиз. Муну айтканбыз,